Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар. 13-сентябрга алынган жаңылыктар түрмөгүн мен Айжамал Амирова тааныштырам. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Баткен шаарынын Чет Булак кварталына комплекстүү мектеп курулат. Баткен шаарында жаңы балдар бакчасы ачылды. 2 аскер зордуктоого шектелип камакка алынды. Ишкердин үйүнөн табылган ири каражат мамлекеттик бюджетке которулду. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Баткен шаарынын Чет Булак кварталына комплекстүү мектеп курулат. Кечээ 12-сентябрда Баткен шаарына Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү келишти. Алар Баткен шаарында жаңы орус тилдүү комплекстүү мектеп имаратынын курулуш жайы долбоорду түзүүдө эске алына турган шарттар менен таанышты. Бул тууралуу Баткен шаардык мэриясынан билдиришти. Мектептин курулушу 2023-жылга башталып, ал үчүн Чет Булак кварталынын подстанция участкасынан 3 гектар жер бөлүндү деп кошумчалашты мэриядан. Жолугушууга Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы чек арадагы айылдарды калыбына келтирүү боюнча президенттин атайын өкүлү Мамыржан Рахимов, Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басарлары Тимур Мадияров, Жаныбек Исаков, Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов баштаган шаар жетекчилери катышышты. Жаңы орус тилдүү комплекстүү мектеп 1200 орунга ылайыкташтырылып, 2 бассейн, 2 стадиону менен курулат деп айтылат мэрия тараткан маалыматта. Баткен шаарында жаңы балдар бакчасы ачылды. Баткен шаарындагы Фаиза социалдык шаарчасында Мерим Нуру балдар бакчасынын ачылуу аземи өткөрүлдү. Жаңы ачылган балдар бакчасы 50 орунга ылайыкташып, керектүү эмерек жабдыктар менен жабдылган. Бул тууралуу шаардык мэриядан кабарлашты. Аземге жетекчилер, жергиликтүү тургундар, ата-энелер жана бөөктөр катышты. Белгилей кетсек, Баткен шаары боюнча 610 орунга ылайыкташтырылган 3 типтүү жана 2 ыңгайлаштырылган мамлекеттик балдар бакчалары бар. Учурда 1370 бала балдар бакчасына тартылган. Бала бакчага баруу үчүн 1200дөн ашуун бала расмий түрдө электрондук кезекке катталган. Эки аскер зордуктоого шектелип камакка алынды. Зордуктоого шектелген Улуттук гвардиянын 2 аскер кызматкери 2 айга камалды. Бул боюнча 1-май райондук сотунан маалымдашты. Алар тергөө аяктаганга чейин камакта болот. Белгилей кетсек, аскер прокуратурасы тарабынан Улуттук гвардиянын 2 аскери кызды зордуктоого шектелип кармалган. Буга чейин белгилүү болгондой, социалдык тармактарда 2 аскер кызматкерин зордуктоого айыптаган маалымат чыккан. Иликтөөнүн жүрүшүндө 2022-жылдын 5-сентябрында БУ аттуу жаран милицияга арыз менен кайрылып, 4-сентябрдан 5-сентябрга караган түнү Бишкек шаарындагы Сыдыков жана Тоголок Молдо көчөлөрүнүн кесилишинде унаада аны зордуктаган 2 белгисиз жаранга карата чара көрүүнү өтүнгөн. Аталган факты боюнча аскер прокуратурасы Улуттук гвардиянын 2 аскер кызматкерлерине карата кылмыш ишин козгогон. Ишкердин үйүнөн табылган ири каражат мамлекеттик бюджетке которулду. Ишкер Журат Абдуллаевдин үйүнөн табылган 822 миллион сом бюджетке чегерилди. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин маалым болгондой, анын үйүнөн курал-жарактар, атайын техника жана 822 миллион сом табылып, шектүү 2 айга камалган. Тергөөнүн жүрүшүндө алынган тиешелүү экспертизанын корутундусу айыпталуучунун Кылмыш жаза кодексинин куралды ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси боюнча коюлган айыпты тастыктады. Ошол эле учурда айыпталуучунун демилгеси менен ага коюлган кылмышты моюнга алуу боюнча келишим түзүлгөн. Ага карата жүрүп жаткан кылмыш иши боюнча тергөө амалдары аяктап, иш материалдарды Бишкектин 1-май райондук сотуна өткөрүп берилди. 12-сентябрда 1-май райондук сотунун өкүмү менен Журат Абдуллаев күнөөлүү деп табылып, жаза катары 100 000 сом айып пул төлөө каралды. Ошондой эле айыпталуучу буга чейин алынган 800 миллион сомдон ашык акчанын кайдан келгенин тастыктай албагандыктан, ал сумма толугу менен бюджетке которулду. Ал эми курал-жарак, ок-дарылар жана согуштук техникалар Ички иштер министрлигинин карамагына өткөрүлүп берилди. 13-сентябрга алынган жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.